Болгардын азиз аялы Ванга келечекти алдын-ала көргөн. Көпчүлүк анын жөндөмдүүлүгүнө ишенген эмес. Анын айткандары чындыкка дал келип турат деп эсептешкен адамдарда жок эмес. Көз ачык Ванга 1996-жылы акты караган, бирок ал келе турган жылдарга алдын-ала байкоо жүргүзүп кеткен. Анын ичинде 2021-жылда бар. Алгач анын мурунку айткандарын эскере кетсек. Экспресстин айтуусунда көз ачык Ванга Америка Кошмо Штаттарына кара түстөгү Барак Обама президент болорун алдын-ала айткан. Андан тышкары Улуу Британия Европа Биримдигинен чыгып кетерин да белгилеген. Ал акыр заман качан келери тууралуу да божомолдогону менен так кесек качан келери тууралуу айткан эмес. Орусиянын президенти Владимир Путинге катуу сактанбаса, кол салуулар болушу мүмкүн деп эсептеп айтып кеткен. Бул кол салуулардан Путин катуу сактанып жүрөт дегендер да бар. Кошмо Штаттарынын мурунку президенти Трамп ойду тоону сүйлөп жүрүп, кызматынан кур жалак калат деп Трамп катуу ооруга чалдыгат деп да кошумчалаган. Трамптын COVID-19 менен ооруганы буга күбө катары. 2001-жылды Ванга адамзат рактын үстүнөн жеңишке жетишет деген. Анын айтымында темир чынжыр менен бул оору бекем таңылат деп муну күтсө болот. Андан тышкары көз ачык ааламды оп тарта турган албут ажыдар пайда болорун айтып баса белгилеген. Бул Кытайдын дүйнөнүн үстүнө ээлик кылууга даярданып жатканын түшүндүрөт. Анын айтуусунда катаклизмдер жана зор кыйынчылыктар болот деп да белгилеген. Бирок Ванганын айтуусун ишенбөөчүлүк жаратып саясатка айланткандар да бар. Алсак Вашингтон Постнун иликтөөсүнө таянышкандар Ванганы орусиялык социалдык тармактардагы троллдор айлап тапты деп жазышкан. Ал тургай Ванганын алдын-ала айткандары да өзүнө тийиштүү эмес деп таянак чыгарган. Вангага таянып профиль мурунураак асманда жайрап, Рождествонун жылдыздары пайда болот. Бул акыр замандын белгиси деп билдирет. Акыр замандын атактуу алдын-ала айтуучусу пастор Пол Беглинин айтуусунда Юпитер менен Сатурндун биригиши катастрофанын башталышы болуп эсептелип, жердеги бардык тиричиликти жалмап кетет имиш. Ошонун негизинде профиль жыйынтык чыгарып Вангага оодарып салышы мүмкүн. Былтыркы жылы коронавирустун пайда болушунун Ванганын алдын-ала айтышы ага өзгөчө кадыры бар калып келген. 2021-жыл Ванганын айтуусунда эмнелер болот? Бул да кызуу талкууну жаратып жатат. Биз бир гана көз ачык Вангага таянбай, аны менен бирге француз алхимиги атактуу алдын-ала айтуучу Мишель Нострадамустун айткандарынын дагы түгөйлөш кылып алдык. Бул экөөнүн кийимисинин айткандары 2021-жылга дал келе турганын көрөлү. Ванга коронавирусту алдын-ала айткан, андан тышкары улуу биригүүнү айтып кеткен. Кээ бир скептиктер болгон окуяларга Ванганы жамап коюп жатышат деген ойдо болушса, кээ бирлердин ою боюнча Ванга бул терең ойлонуштурулган мамлекеттик бизнес. 2020-жылдын башында Ванга коронавирусту алдын-ала айтканы бышыкталган так чыккан. Ванганын айтуусунда 2020-жылы кандайдыр бир дарт пайда болуп, дүйнө жүзүндө эпидемияны пайда кылат деген. Бул вирус анын айтуусунда Африкада болмок. Бирок бул дарт Кытайда пайда болуп, Африкада коронавирустун алгачкы белгилерин 2020-жылдын 29 январда гана байкашкан. Жо болсо Уханда пайда болгондон кийин бир топ мезгилден кийин гана. Дагы бир кызык жери көз ачык Ванга бул ооруга каршы вакцина ошол жылы эле пайда болот деп айтып кеткен экен. 2020-жылдын аягында бир топ мамлекеттерде бул дартка каршы вакцина пайда болгон. Ванга коронавирустан коргоно турган дарылардын 2021-жылы жаңылары табыларын алдын-ала айткан. Британдык Mirror таблоид болгар көз ачыгынын 2021-жыл тууралуу айткандарынын ичинде бул жылы коронавирустан коргонуу үчүн жаңы вакциналар жана рактан сактануу үчүн дарылар пайда болот. 2021-жыл АКШ президенти Трампка жамандык алып келет. Ванганын айтуусунда 45-чи Кошмо Штаттар президенти табышмактуу дарт менен ооруп калат, ошонун кесепетинен анын кулагы укпай калат жана мээсине доо кетет деп айткан. Аман эле болсун, аны көрө жатарбыз. Ванганын айтуусунда Орусия тууралуу алдын-ала айткан. Анын ичинде Орусия мамлекет башчысына өзүнүн мамлекетиндеги кимдир бирөөлөр тарабынан кол салуу болот деген жана 3 үлөк мамлекет биригет. Кээ бир адамдардын колунда жашыл эмес кызыл акчалар болот. Мен 105 жана көптөгөн нөлдөрдү көрүп турам деген. Ванганын айткандарга кандай качан чечимленет? 3 үлөк мамлекеттер ким? Бул Орусия, Кытай жана Индия. Чындыгында Орусиянын аймагы кенен болсо, Кытай менен Индиянын калкы 3 миллиардка уруп баратат. Кызыл акчалар болсо, бул 100 юан жана 500 рубльдик банкноттор. Ванганын айтуусунда Европанын экономикасы алсызданат, ислам террорчулары Европалык биримдикке чабуул жасашат деп айткан. 2021-жылы адамзатты албут ажыдар бийлегенге камына баштайт. Кээ бирөөлөрдүн айтымында азыр экономикалык жана аскердик күч жактан алдыга киши салбай таскактап бараткан Кытайды айтып жаткандыр.
2021 жыл боюнча Нострадамустун айткандарына токтолсок төмөнгөдөй. Ал кайсы жыл экенин айтпаса да, иликтөөчүлөр 2021 жыл деп санашып жатышат. Британдык Mirror таблоид Нострадамустун айткандары боюнча төмөнкүдөй маалыматтарды берет. Ал химикке зомби апокалипсисти жабыштырып жатышат. Нострадамустун айткандары боюнча окумуштуулар биологиялык курал вирустарды жасашат. Бул вирустардан улам адамдар зомбиге айланышат. Же робот сыяктуу башкаруучулар эмнени айтса аткарып жүрө беришет. Андан тышкары Нострадамустун айткандары боюнча 2021 жылы акыр замандын алгачкы белгилери байкалып, дүйнөлүк ачарчылык башталышы мүмкүн. Дүйнөлүк трагедия адамзатты артка кайтарат. Көпчүлүк адамдарга каргыш тиет деген. Бир гана ачарчылык аз келгенсип, Нострадамустун айткандары боюнча күндөн чыккан магниттик борон жер планетасына эбегейсиз кайгы алып келет. Климаттагы өзгөрүүлөр жаман кесепеттерин тийгизет. Дүйнө эле эптеп-септеп жашоо үчүн чыр-чатактар, согуштар башталат. Албетте өзүнө караташ. Нострадамустун айткандарын жылдык гороскоп бекемдейт. Биз көрүп турабыз, суу көтөрүлүп, жер болсо суу алдында калууда. Тарыхчылардын айтуусу боюнча толук апокалипсис болуш үчүн Нострадамустун айткандары боюнча жер шары астероид менен кагылышат. Асманда өрт каптап, учкундун узун издери көрүнүп турат деген Нострадамустун катрендеринде жазылып калган. Америкалык НАСАда асманды өрт каптап дегендин потенциалдуу претендери бар. Бул астероид 2009 KF1. Космосту иликтешкен америкалыктар 2009 KF1 астероидинин траекториясын эсептеп, 2021 жылдын 6 майында жер менен кагылышаарын айтып жатышат. НАСАнын айтуусунда бул астероиддин жарылуу күчү жарылуу эквиваленти боюнча 230 килотоннаны түзүп, 1945 жылы Хиросимада жарыяланган ядролук бомбадан 15 эсе күчтүү экен. Кемисиники чын экенин бир Кудай билет. Бирок Нострадамустун айткандары дал келбес экен. Булак Назар Ньюс KG.